Assalamu алейкум, жалпы Кыргызстандык мекендештер. Ассаламу алейкум, багбандар жамааты, саламатсыздарбы? Туугандар, мына бүгүн 2 февраль саат 12-ден 10 мүнөт ошондой өттү. Мен Фейсбуктан, ТикТокто, Инстаграмда, Телеграмда, WhatsAppта келген бардык маалыматтарды анализдеп чыгып туруп, анан бир ушундай бүтүмгө келдим да. Биз чындап эле ушул багбандар биримдиги сунуштаган ушул бак отургузуу идеясын ишке ашырышыбыз керек экен да. Бул шунчалык бизге керек нерсе экен. Анан ушул багбандар биримдиги сунуштаган 2 даракты көп отургузушубуз керек экен. Бул деген ушул түштүккө бадам, миндаль, түндүккө фундук, аюу жаңгак деп ат койгонбуз. Ушул 2 даракты көп отургузушубуз керек экен. Анан кийин ушул биздин борбор шаарыбыз Бишкек, анан Ошту ошол жердеги жер үйлөрдү алып салып туруп, анан ошонун ордуна мындай бири-биринен алыс кылып туруп, ушундай анан кийин мүмкүн болсо ошондой бийик эмес, бир өтө бийик болсо 7 этаждуу үйлөрдү курушубуз керек экен. Анан кийин үйлөрдү курганда квадратурасын бир аз чоң кылып туруп, жанагы үйлөрдү мүмкүн болушунча бир аз узунасын, анан кийин турасын дагы чоюп, ошондой кылышыбыз керек экен. Бул энергосбережение болот экен. Анан кийин ошол үйлөрдүн үстүнө баягы солнечный күн нурунан энергия ала турган батарейкаларды отургузганы ошондой площадь керек экен. Анан кийин ушул домдордун ушул капталдарына мына ушул күн батарейкаларын кое турган ушундай үйдүн обшивкасын ошондой күн нурунан электроэнергияны пайда кыла турган ошондой материалдар менен ушундай обделка кылышыбыз керек экен. Анан ушул бардык эле ушул 40 районго мүмкүн болушунча ушундай ошол эле Бишкектегидей кылып үйлөрдү куруп туруп, анан ошол жер үйлөрдүн санын азайтып туруп, аларды дагы ошондой эмеге солнечный батарейка менен жылуу суу бар жокто электроэнергияны ала турган кылып, ошого анан кийин бардык эле өзүбүздүн эмелерди, транспортту ушул электроавтобустар, электроавтомобилдер бардыгын электроника өткөрүшүбүз керек экен. Ушул жакынкы бир 50 жылда мына ушул бензин, ушул бардык энергия ресурстары, газ бардыгы түгөнөт. Дүйнөдө эң чоң байлык бул суу болот. Сууга аябай чоң күрөш болот. Мына ошону кыргыздар ошол күрөштө өзүнүн кандай алып барат, ошол күрөштө бизне мына ушул биздин сууну талашып, мына ушул Ысык көлдөгү сууну, Соң көлдөгү, мына ушул Сары Челектеги, мына ушул дагы көптөгөн көлдөрүбүздөгү сууну, Кыргызстанда 2000ден ашык чоң гана майда көлдөр бар. Ошол жердеги сууларга талаш болот. Ошол кезде биз өзүбүздү кандай алып барабыз, ушулардын бардыгын ойлонушубуз керек. Анан кийин мына ушул канал бардык эмелерге каналдарды казып, анан ушул каналдардын үстүнө
ушул солнечный батарейка коюш керек. Бардык анан кийин баягы айылдагы баягы жер үйлөрдүн бардыгына солнечный батарейка коюш керек. Түшүндүңүздөрбү? Солнечный батарейка коюп туруп, бул бизде жарык болот, жылуулук болот. Ушулардын бардыгы бизге келечекте өтө чоң пайдасын тийгизет. Мына азыр бизде көптөгөн заводдор ачылып атат. Бирөөсү мисалы үчүн баягы компьютер чыгарам деп ура болуп атат. Дагы бирөөсү болсо мынантип Китайдын бир машинелерин алып келип сборка кылам деп ура болуп атат. Дагы бирдеме. Биз туугандар ушул солнечный панель менен иштегенди үйрөнө турган болсок, мына ушул башка мамлекеттерден бир 10 жыл, 20 жыл алдыга кете турган бир ушундай бир план кылышыбыз керек да. Мына азыркы Бишкекте курулуп аткан баягы көп кабаттуу 10, 20, 30 баягы кабаттуу үйлөрдө жашаш өтө кымбатка түшүп калат. Азыр көрүп атасыздар, мына ТЭЦке келген баягы эсепти караңыздар. Мисалы үчүн жөнөкөй бир 3 комнат квартирага, мисалы үчүн кээ бир квартираларга 10 миңден 20 миңден келиптир. Мына бул эмне деген? Туура. Анан мына бензиндин баасын карагыла, газдын баасын карагыла. Ушулардын баардыгы жылдан жылга булар кымбаттап атат. Анан жылдан жылга ошолордо ресурстар дагы эмне истекать этип уже азайып атат. Мун баягындай биз эмне возобновляющий ушундай энергияны алганы ушуга биз аракет кылышыбыз керек. Анан балжыратып эле баягы башка мамлекеттерге окшоп 300-400 гектар жерибизди берип, 500 гектар, анан 1000 гектар жерди бердик. Анан ушундай солнечный панелдерди келип анан Кытайлар коет экен, анан тигинтеткен, мынтеткен. Урматтуу туугандар, уже 300 гектарда туугандар биз тамак аш өндүрүшүбүз керек. А ошол бардык солнечный батарейкалар, ушулардын бардыгы эмне? Мына бизде мисалы үчүн үй курулат, 4 бурчтуу үй курулат, 4 каптал мына үстүнө. Мисалы үчүн сарай курабызбы, анын да үстүнө, малкананын үстүнө бар жок жерге ушул солнечный панелдерди коюп туруп, мына ошого биз өзүбүздө мисалы үчүн электр энергияны топтоп, ошо ашыкчасын бирдей эмеге кошуп, мисалы үчүн кошунага сатсак болот. Мисалы үчүн же болбосо бир жерге топтоп туруп, ошону кайрадан эмне? Мынча мен өткөрдүм эле, ошону мага кайра берип кой деп туруп, ошондой банк кылып, кайра ошону өзүбүзгө пайдаланып, мына ушул солнечный панелдердин түбүнө болсо эмне? Теплицалар жасап, ошолордон органика, мисалы үчүн кышын жайын тамак аш өндүрүп, ушулардын баардыгын ойлоно турган кез келди. Бул мисалы үчүн азыр ипотечный кредитование бул деген бетонный рабство. Эртеге ошол ипотеканы аласыздар, ипотека менен ошону менен карыйсыздар. Мисалы үчүн 25 жашыңды алсаң, жанагыны 40 жашка чейин төлөсөң, сен баягы бир жазуучу өтүп кетти го баягы жаш. Ушул айтканда үйүм бүткүчө сүйүм бүттү деп, бул эч нерсеге жарабай каласың. Эч кандай эмоция болбойт сенде. Эмоция, мисалы үчүн акча топтоп, тияк бияк кылып, жок, позитивный эмоция топтош керек адам. Ошол банк бизге, ошол бизди мисалы үчүн веселый алып жүрөт, неме болот. Мисалы үчүн сен канчалык мисалы үчүн кыйналып, кысталып жасадың ошону, анан кийин ошонун сага кереги барбы деген суроо туулуп калышы мүмкүн убагы сааты келгенде. Мисалы үчүн ипотеканы төлөйм деп аялың качырда иштейт, өзүң качырда иштейсиң. Бул мындай биздин мамлекетибиз азыр ушул ипотечный кредитованияны мисалы үчүн токтотуп эле коюш керек. Эч кандай пайдасы тийбейт кыргыз элине. Бул деген бетонный рабство болот. Анан кийин мына ушул башка жактан келип аткан бардык ушул эмелерди, акчаларды ошол айыл банкка бериштин кереги жок. Мисалы үчүн элиңе ишенбейсиңби? Мисалы үчүн келди ал жактан бер деп атат акчаны, канча пайыз менен? 0,1, 0,2% менен бер деп атат.
ошо элиңе бериш керек. Ошол имандуу, сакалдуу, жакшы дыйкандар бар. Эч кандай пайызы жок эле. Аксакал, мына ушул мына 1 000 000 сом сизге 1 гектар бак кылып алыңыз. Эч нерсенин кереги жок. Мына ушул түшүмүңүздөн мына ушул алып, ушул күчүнө киргенде мына 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу жылдары бөлүп төлөп койсоңуз болду. Эч кандай маселе жок. Мына ушуну жасаңыз деп туруп, ошого агроном байлап берип, ошого баардык шаймандарын жардам берип, ошону бак кылып берип койсо, ошол жерден ал 30 000, 40 000 доллардан киреше алып турат убагы келгенде. Вот ушундай иштерди аткарыш керек. Бул азыр андай футбольный клуб, анан кийин дагы бир неме ат майдан, дагы торговый дом, анан кийин кайра эле мына ипотечный кылып туруп эле Ошко деле ипотека, тияка деле ипотека, баары жок эле ипотека кылып туруп эле бул элдерди мисалы үчүн жөн эле долговой ямага загонять эткен. Бул туура эмес да. Ошол каражаттардын баардыгын элге мисалы үчүн жер бар, алхамдулилля, суу бар. Мына ошол ылдый дагы эле колоттон агып аткан сууну ошону төөгө жайып берип туруп, ошого инженер окутуп, ошолор сууну үзгүлтүксүз камсыз кылып берип тура турган болсо, элдер картошка айдайт, пияз айдайт, сабиз айдайт, бар жоон айдайт. 4 миллион гектар жерди иштетсек болот. А элиң ток болсо, анча үйдүн бизге эмне кереги бар? Азыр айылдарда, эй туугандарым, мына азыр жашап атсак, азыр Кыргызстан боюнча бир 5 миллион киши жашап атабыз, калгандарыбыз миграцияда жүрөт. А айылдардагы мына квадратураны эсептей турган болсок, квадраттарды айылдарда азыр 5 миллион эмес, 10 миллион эмес, 20 миллион эмес, 30-40 миллион эл жашай турган квадратура турат. Зачем бизге ондай кылып расход кылып, жөн эле элди эме кылып? Ошого салт санааны, ошого бардык биздин салтыбызды, каадабызды ошого настраивать этиш керек. Келинби, кызмат кылсын, уулбу, атасынын батасын алсын, жанында болсун, атасынын айтканын кылсын. Уул болдуңбу? Сен жаратман бол, багбан бол, дыйкан бол деп ошентип кичинелигинен ушу жумурткадан чыккандан баштап үйрөтүш керек да. Тукумдан чыккандан баштап. Ушулардын баардыгын мындай ой жүгүртө турган, ушундай бир мындай философиялык бир мындай ушул жер иштетүүнүн, мына ушул баардык мисалы үчүн кыргызга керектүү нерсени мындай киргизиш керек да. Анан кийин эле ушул бийликтин баардыгын эле ушул содагерлерди ээрчитип алып эле жаныңарга жалаң эле ушул неме кылып эле акча деп эле неме болгон ошондой больнойлордун баардыгын жаныңарга топтоп алып, аларга эмне баары бир да. Аларга кыргыздын тагдыры деле баары бир. Кыргызды бүгүн сатып бересиңби, жерин сатып бересиңби, элин сатып бересиңби? Аларга ушул бир күн жаркыраса эле болду. Аларга ушул жарак чөнтөгүндө акча жүрсө болду. Аларга мисалы үчүн никакой идеология, эч кандай неме не волнует, тарыхта не волнует, алардын кыргыздын болочокто боло турган немеси да не волнует. Они себе подушку сделали, офшорго акчаларды которуп койгон, любой время срываться этип барат дагы ошол жерде жашап жыргайм деп атат. Бирок элдин акы жыргатпайт. Могу биздин президенттер эмне болду буга чейинкилер? Туурабы? Эмне болушту? Мына иттей уулуп жатышат ошол жакта. Ач карчкырдай болуп, айды караган. Качан Кыргызстанга барып ошондой? Булар ойлоп атат, жыргап кетебиз деп. Эч жыргабайт. Арам акча аш болбойт. Баары бир күн эмес бир күнү. Бул мен атам раматылык айтат эле, бул өкмөттүкү отко күйбөйт, сууга чөкпөйт. Өкмөттүн укуругу узун деп. Ушундай адамдар келет. Бар жокко жооп беребиз. Урматтуу туугандар, ошон үчүн дагы бир жолу айтам. Торко тозот, аяк озот дейт атам. Раматылык ошончо эле. Айнанайындар, келгиле жаратмандык кылайлы. Бул мына азыр 5 миллион эл азыр өзү менен чымын үйдө жатат. Иш жок. Кыла турган бир неме. Мына базар, сазар, андай мындайды бар. Пара токтотуш керек.
токтотуш керек базардын баардыгын. 2000 айыл болсо 2000 айылга мындай кылып туруп, сонун кылып туруп, мына глобустай кылып туруп 2000 дүкөндү куруп коюш керек. Мына ошол дүкөндүн жанына болсо загат контора ачып коюш керек. 1 килограмм жумуртка алып келеби, 10 жумуртка алып келеби, же болбосо 1 тоок алып келеби, же эмнеси ашыкча болсо, эмнени өндүрүп аткан болсо, ошону базар баасында алып туруп, кайра эле ошо эмеге өзүбүздүн элге сатып, мына башка жактан келген. Мына Мишустин бүгүн эмне деди? Эй, кыргыздар, кыды-быды кылбагыла. Керек болсо мен эшикти жаап коемун, ачка каласыңар деп атат. Ал билип атат биздин айыл чарба 0 экенин билип атат ал дагы. Ушунун баардыгы эмне башка эме чапкандай болот. Ооба, бир күн жейсин, майлуу болуп, май агып, мынантип жейсин, эме болосуң. Бир күнү көзүңө келип туруп, ууру дегенде ошол жегениң баардыгы эмне чыгып кетет. 2 күндө аарыктап, ийне жуткан иттей болуп каласың. Элдин акы жаман. Бул бар жокту көрүнүп турат. Бул Алла субханала таала 24 саат уктабайт, баардыгыбызды карап турат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ойлоно турган кез келди. Мына жалпы кыргыз элине бир идея боло турган кылып туруп, мына 10 жылдан бери багып койдук. Бак отургузуу идеяны мындай кармагыла дагы ошону эмне толук ишке ашырганы баардыгыңыздар аракет кылыңыздар. Мына Кыргызстанда 17 000 чиновник болуп айлык алып атат. 17 000 чиновниктин кантип эле бир Кыргызстанды өнүктүрө турган планы болбосун. Андай планы жок адамды иштетип эмне кереги бар? Одон сырткары дагы багы военный начальниктер бар, баягы гос органдар, ички иштер органдарына кандай ушунча адам ушул общий миграцияда жүргөндөрдүн баардыгын кошкондо 7 миллион адамдын кантип бир арзуу бир эмеси болбосун. Эй туугандар, иштен эч ким өлгөн эмес. Иштен эч ким өлгөн эмес. Бул бар жок азыр биз ойлоп атабыз, мынантип эле жөн эле мына холодильник бир толгон холодильникке ишенип, анан кийин мынантип кере сүйлөп бирдемелерди айтып, эме кылып, акылсынып, анан кийин тигинтиптир, мынтиптир деп атабыз. Буга ишенич жок. Ошон үчүн туугандар, тамак аш коопсуздугун эч ким отменять эте элек. Страна, которая ничего не производит, обречена к исчезновению дейт. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде мамлекет эч нерсе чыгарбаса, ал жок болуп кете турган мамлекет деп атат. Биз чыгарышыбыз керек, өндүрүш керек биз үчүн. Түшүндүңүздөрбү? Бул торговля дает богатство дейт да, а сельское хозяйство дает дейт независимость деп атат. Муну мисалы үчүн улуу окумуштуу философтор айтып койгон. Наны жок мамлекетти эч ким сыйлабайт, бизди серьез принимать этпейт. Эгерде биз мисалы үчүн мына Япония бизден канча кичине жери мисалыга. Кандай эч нерсе жок, полезный ископаемый жок. Менет менен кылып атышат бар жокту. Мына ишкерлерди колдойлу. Мына бак отургузам деп атат, бул да ишкер. Мен мындай помидор өндүрөм деп атат, бул дагы ишкер. Бардыгын мына кайра калыбына келчү энергияны вырабатывать этели, ушулардын бардыгын не илимди, билимди, технологияны, анан мына адамдардын ресурсту, анан өзүбүздүн мына Кыргызстандагы ресурстун бардыгын бириктирип туруп, биз деген эмне азыр тамак аш коопсуздугун жаратып алышыбыз керек. Мына бардык президенттер барса эмне аграрная страна деп сүйлөйт. Кыргызстан эмне агрардык өлкө деп сүйлөйбүз. Аграриядан эмне бар бизде? Эмне бар? Эмнеге ишенебиз? Мынау 4 түлүк мал деп атабыз. Мал эч качан байлык болгон эмес. Бул бир эле жуттук жок болуп кетет. Омин, Аллаху акбар. Муну билбей каласың. Атадан мал калгыча тал калгын деген сөз бар. Бул тал бир жерде эгилип турат, жер бул дейт. Иштетет, ошол жерден нан таабат дейт. Мынау чоң бир эмеде ошол колго түшүп калган экен. Мына бир казактын эмеси, бир калмактарга колго түшүп калып туруп, ошол Абылкайыр хан болсо керек. Ошондо Абылкайыр ханга
ошол немени калмактын ханы суроо берген экен, жер иштетесиңерби мындай деп сураса, жок дептир. Дегенде о жердин эмчегин эмгенди билбейт экенсиңер деген экен. Анан кийин эмне байлыгыңар бар, эмне жейсиңер, анан кийин кой деген бул уурунун малы деген экен. Түшүнүңөрбү? Кой бул уурунун малы деген экен. Анан ушундай дагы бирдеме деген экен, ол мал эч качан байлык болбойт деген экен. Анан кийин бир мындай производствоң жок деген экен да. Урматтуу туугандар, ушулардын бардыгы бизди эртеге бирөөнүн бир подданствосы кылып коюшу мүмкүн. Эгемендүүлүктү колго алдыкпы? Эми бул жагын ошол эгемендүүлүк жөн эле формальность болуп, эмеде жазылып, анан кийин Кытайдын кабагынан, орустун эмесинен, опузасынан, анан кийин дагы бир Американын эмесинен, амиринен, дагы бир жактан коркуп, ушинтип жашайбызбы? Урматтуу туугандар, бул тамактан илинген жаман. Эртеге бар жок болуп, эшиктерди жаап коюп, анан кийин мына бир пряник, мына русский, мына медовый пряник и 1 баклажка квас. Записывайся русским десе, анан бардыгыбыз орус болуп кетебизби? Ойлоно турган бир мындай ойлонуш керек. Биздин жетекчилерибиз терең ой жүгүртүш керек. Ол мисалы үчүн бул баягы эми кандай десем, эми азыр бирдеме десе эле баса каласыңар, ана кылдың, мына кылдың, кечирим сура, анан кийин мындай кыл, андай кыл деп. Чынына келгенде мына ойлоно турган маселе болуп атпайбы? Мына жер жатат, жер эне жатат, бар жок түтөп. Мына күнгө күйгөн сайын эч нерсе эгилбесе, баягы жерде жердин бонитети бар, баягы күрдүүлүгү. Ошол баягы күнгө күйүп, шамал менен учуп, жанагы үстүнө жамгыр жаап, сел келсе 1-2 сантиметрден болуп, баягы агып жок болуп кетет. Мына ошону күрдүүлүктү кармап калыш үчүн ол жерде эмне дайыма жерди эмне казып, ошону жерди айдатып, жерди деген карап, жер семирткич берип, бардыгын обрабатывать этип карап турсаң, анан кийин жер болот. Ошол канча жерибиз жатат. Анан кылганыбыз эле ошол арпаны сеип иштейбиз, барабыз. Пан, пропан. Же 1 гектардан плюс 25 000 болот, же минус 25 000 болот. Болду. Ол эмне деген оокат? Бул жерге кандай, жер энеге кандай мамиле бул? Ушулардын баардыгын ойлонуш керек, урматтуу элим. Буга каттык ой жүгүртүш керек. Биздин Кыргызстаныбыздын өнүгүүсү үчүн ар бир кыргыз аракет кылыш керек. Ар бир кыргызстандыкмын деген адам аракет кылыш керек. Жол жакшы, майли жакшы жол. Анан мына лишний бир демелерди үй куруу анан мына кереги жок. Мына Кыргызстанга какыраган талаалардын бардыгын сугат кылып туруп элге бөлүп бергиле, Бишкекке 5 жылда бир барабыз. Кереги жок. Бишкегиң дагы, Ошуңун дагы, Кара Суу базарыңын да кереги жок. Эч нерсенин кереги жок бизге. Бизге мына ушул ар бир районго, район жетекчисине тапшырма берилиш керек. Ар бир айыл өкмөткө тапшырма берилиш керек. Мына ошол өзүңүн территорияңдан, мына райондон жок эле дегенде, эң аз дегенде 50 000 гектар жерди сугат кыласың деп. Ушуга таказа бериш керек, ошону финансировать этиш керек, жөн эле тепкилей бербеш керек оны. Мына ошол райондон бардык активтерин чакырып, кандай кылып, эс акылдууларын чакырып, бардыгын. Мына мисалы үчүн Нарындын жолунда кетип атканда көрдүңөрбү? Калмак арыктары бар. Ирригация деп коет буну. Ошону менен ошолор канча дан алып турган. Туурабы? Мына ошол Кыргызстанда ирригация болбогон жерлер калган эмес. Бардыгынын өзүнүн нугу бар. Ошол жерлерге сууну чыгарып, мына бош жаткан элди иштетиш керек. Бош жаткан эл мына эми мисалы үчүн баягы боптур деп идина лична мисалы үчүн бирөө коркушу мүмкүн, экөө коркот, үчөө коркот, төртөө коркот, 7 миллион адам коркушу мүмкүн, коркуп турат. Бир күнү мисалы үчүн бул мындай кеттик болуп кетсе, 1% болуп кете турган нерсе мына өзүңөр көрдүңөр го.
20-жылы 4-чү немеде октябрда эмне болду? Бир паста нарака берака болуп кетти. Эч ким мисалы үчүн эл деген сел, мисалы үчүн эл менен эч тамашалашып болбойт. Элге анан көрөктүү элди азыр күжүрмөн эмгекке көтөрүш керек. Азыр мисалы үчүн президент алмаса деле ошол эле кругтан келет президент премьер-министр деле келет ошол кругтан. Мисалы үчүн Акаев кетти, достору калды, Бакиев кетти, достору калды. Анан кийин Роза Отунбаева келип кетти, анын подружкалары калды, Атамбаевдин досу калды, достору калды, Жээнбектер. Кайра эле мурдагы эле ошол 30 жыл мурунку кадрлар, ошолор эле же балдары өздөрү карып уже баягындай кислородный маска менен жатып калса, баягы баласы иштеп атат. Кайра эле ошол эле макарым келип атпайбы? Ошон үчүн урматтуу туугандар, эми биз эгерде өзгөрөбүз дей турган болсок, биз мына күжүрмөн эмгек менен өзгөрөбүз. Ушулардын баардыгы мисалы үчүн бардык жерлерде айыл чарба иштери жүрүп, анан мына Кыргызстанга керек болгон мисалы үчүн 640 000 тонна будай, un, анан кийин канча бир 400 000 тонна май, канча бир кумшекер, ушул основной эмелер. Анан дагы канча эт, ошонун баардыгы камдалгандан кийин ошолорду хранениясы баардыгы ордуна логистикасы коюлуп, баардыгы неме болгондон кийин анан кийин адамдардын курсагы ток болуп, анан добуш сатпай калат. Добуш сатпай калса парламент таза болот. Парламент таза боло турган болсо, баягы эч Кыргызстанга зыян берген бардык мыйзамдар кайра жазылып, ордуна келип, мына ушул адам укугу, анан кийин ушул акыйкаттык баардыгы өзү менен өзү орнойт. Анан коркпой үркпөй эле ошол маалда коррупцияга жесткий закондорду киргизип, ошондой иштей турган депутаттар келет. Ошолор келгенден кийин анан кийин биздин президентибиз дагы, биздин мисалы үчүн премьер-министрибиз дагы, биздин ошол спикерибиз дагы, баардык депутаттар баардыгы эмне саат иштегендей иштеп калышат. Ушулардын баардыгын келтире турган баягы эле элдердин эмне токчулугу. Ошол токчулукту камсыз кылыш үчүн айыл чарба иштеш керек. Айыл чарба иштеш үчүн бизге деген эмне өтө көп мындай кадрлар керек. Айыл чарба жаатында мындай азыркы учурда мындай көзгө басар бир мындай кыйын адисибиз жок. Агрономубуз жок, ветеринария, мына балык чарбасы, арычылык, мына биздин мына өсүмдүктөрдүн уруктарын чыгара турган, көчөттөрдү чыгара турган, малдарды селекция кыла турган, мына ушул ылдыйдагы суулардын баардыгын өдөгө тартып берип чыгарып бере турган, ушулардын баардыгы адистик. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде мисалы үчүн томатный деп туруп бөлөк окутат экен, мына листовой деп туруп капусталарды бөлөк окутат экен, косточковый деп туруп мынабу шапталы, гилес, сливаны бөлөк окутат экен, семечковый деп туруп мына ушул алма, алмурут немелерди, айбаларды, жапай алманы бөлөк окутат экен, бөлөт экен да. А бизде ошо общий агрономия деп коет. Ошол Скрябинага киргизип койгон. Ошол жерде балдар мисалы үчүн бир мындай тармакты толук билбейт дагы, бирок общий агрономияны билет. Булардын жообу эле эмне? Азот сал, же дагы неме кыл, мынаны чачып кой дейт, гербицид. Анан болбой калса өлүп калды, онда алып ташта дейт. Болду, 3 эле эме менен бүтүрүп коет. Ушулардын баардыгы бизге керек. Азыр биз арканды узун ташташыбыз керек. Мына бир эле президенттик срок менен биздин жашообуз бүтүп калбайт. Мына канча президенттерди көрдүк, эме болдук, туурабы? Мына эми Кыргызстанды Кудай эле сактап турат, чынын айтканда. Мына ушул биздин аалымдардын дуасы, мына биздин карлардын дуасы менен эле кармалып турабыз, чынын айтканда. Анан ушул аракетибизди токтотпошубуз керек, иштеш керек. Кыргыз элин күжүрмөн эмгекке алып чыгыш керек. Мына Кыргызстанда канча лишний вес менен жүргөн адамдар бар. Кээ биркилердин веси мисалы үчүн нормасы
50 килограмм болса, ошолор эмне 100 килограмм менен жүргөн адамдар бар. Мына ушул баягы полный мынау лишний вестерди, лишний энергияны жөн эле бири-бири менен ажылдашып урушканы кетирбей, мына ушул Кыргызстандын бардык жерлерине ушундай илимди колдонуп, тажрыйбаны колдонуп, бардык эмеси менен ушундай сон өсүмдүктөрдү өстүрүп, мына ошолордун өзүбүзгө керегин алып калып, калганын мына коңшу мамлекеттерге сатып, ошондой пайдалуу эл болушубуз керек. Жөн эле алай, только алайын деп эле турабыз да. Алай деп. Биз деген туугандар ушу бергенди да үйрөнөлү. Мына бергенди үйрөнөлү. Мына Кытай бизден канча нерсе сурап атат, келип чаху шаха деп бир нерселерди айтып атат. Onu түшүнгөн жан болсо да. Онда угуп көрсөм, ол гилас сурап атат экен бизден. Бизден коон сурап атат экен ол. Алма сурап атат экен. Мындай сорттундай неме кылып, мындай кылып, ушудан мынанча миллион тонна болсо да алып кетет элек деп сурап атат экен. Ошону мисалы үчүн Кытайлар менен Кытайга канча представитель барып келди. Шагырап бир самолет болуп барып, ошол жалпы Кытайдын ошол сураганын ушундай түшүнбөй келип аткан, ошого мен таң калам да. Мына ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктөр турат. Урматтуу кыргыз элим, аракет кылайлы. Бардыгыбыздын колубуздан келет. Мына Отсадыр каналын, мына Большой Чуй каналды, Чоң Чуй каналдын бардыгын биздин чоң ата чоң энелерибиз кол менен казган экен. Кол менен. Полный кетмен теше лопатка, сапковый лопатка кылып казган экен. Мына ошондой каналдардан бизде чоң каналдардан 14 канал казышыбыз керек. Ана майда каналдардан где-то бирине 4000ден ашык каналыбыз бар. Майда канал. Бир айыл менен экинчи айылды байланыштырган, ошонун ичиндеги ирригация. Ушулардын бардыгы бизге керек маселе. Мына ушул бизде канчалаган суулар агып атат. Мына ошол суулардын бардыгын, урматтуу туугандар, мына ошол гестерди каскад кылып куруп туруп, анан ошол жерден келген сууну, чыккан сууну бардыгын алып келип туруп ошол жерге баягындай пет бутылга разливать этиш үчүн разливать этип туруп, мындай суу, мына Сауди Аравияга, мына адыгене сууну Сауди Аравияга, адыгене сууну мисалы үчүн Эмираттарга, Алжирге, мына Кытай, мына Россия мисалы үчүн азыр таза суусуз отурат. Мына Россия суу издеп жүрөт. Жакшы, средне минерализированный, мягкий суу болсо, хоть миллиард тонна алабыз деген. Мына ушуну бизде бар, ошону сатыш керек. Бул суу жөн эле бууланып жок болуп кетпеш керек. Ушулардын бардыгын ойлоно турган мезгил келди. Мен бул сөзүн башында айтып кеттим. Бул суу эң чоң ресурс болот убагында. Ушулардын бардыгын отуруп алып туруп ойлонуш керек. Мына Америкада Силиконовая долина деген бар. Ал жерде мына ушул Американын акылы бир жерге топтолгон. Мына немеде болсо Сколково деген бар, Москвада. Дагы бир мамлекеттерде, арабтар да бар экен, эмелер да бар экен. Мына бизде 9000ге жакын окумуштуу бар экен. Мындай немесин, регалияларын окусаң башың айланат. Доцент, мацент, анан кийин академика, сакадемика деп бир нерселерди берип таштаган да. Ошонун немесине надбавка айлык алып атышат. Ошолорду отургузуп бир тест берип, жөн эле 10 класстын баласын тесттен бергиле. Мына 10-11-ди бүтүп аткан баланын тестин бергиле. Ошодон өтө элеби жокпу, өтө албаганын ошол жерде эле сразу эле баягы кинолордо погонун шыпырып алат го. Ошондо погонун шыпырып алып туруп эле болду, давай коюң бага бер деш керек. Даже университетке жолотпош керек. Тесттен бири өтпөй калышы мүмкүн. 2 жолу бергиле тестти. Анан тест кеп туруп, мына действительно акылдууларга дагы тестти, дагы сложный кылып туруп, чыныгы акылмандарды, чыныгы кыйындарды, мисалы үчүн 30-40 адамды, ошол 9000 адамдын
айлыгын ошол 30-40 адамга берип туруп, мына кыргызга эмне полезно, кыргызга эмне керек, кыргыз кандай жашаш керек, кыргыздын мисалы үчүн эртеменден ойгонуп кечке маал жатканга чейинки эмесин, кыргыздын оюн, шулардын баардыгын ордуна кое турган мезгил келди. Кыргыз кетти. Бирөөсү тикток деп кетти, бирөөсү инстаграм деп кичинеп кетти. Бирөөсү гапсат WhatsApp, бирөөсү Facebook'та отурат. Дагы неме? Бар жок соц тармактарга бөлүнүп алып, азыр чабышып, ит болуп, бири-бирибиздин сөзүбүздү көтөрө албай неме? Бул неден болуп атат? Туугандар, энергия башка топтолот. Анан ошо канды айланып туруп тазалаганда, анан кийин терс энергия кол менен чыгып кетет. Бисмиллахиррахманиррахим. Ялла деп чапкан сайын ошондо колдон терс энергия кетет дагы. Анан кечке маал келгенде аялына да сүйлөй албайт, аялы эрине сүйлөй албайт, бири-бирине жылмайып эле ошол бүгүн кандайбыз деп эле ошо ойдон барып экөө уктап сонун болуп, уйкусу да канат, түндөсү ойгонуп алып 5 бармак жейсиңби дегендей суроолор болбойт. Ушулардын баардыгын мына ошол кыргыздардын акылман ордо дейбизби, акыл ордо дейбизби, же бир данышмандардын ордосу дейбизби, ошондойго неме кылыш керек. Действительно кыргызга пайда бере турган своддорду жазыш керек. Чыңгыз ханга окшоп туруп эле не убей, не укради, мындай өзүбүздүн кыргыздын эмесин чыгарып туруп, ошону менен жашаш керек. Мына биздин элибизге мына ушул ислам динине айкалыштырып туруп, өзүнчө бир кичине свод кылып коюш керек. Ошону бала ушул энесинин сүтү менен ошону кабыл алыш керек. Мына бизде азыр 11-12 классты бүткөн балдарга мисалы үчүн урок берсең, колун бардыгын кесип келет. Орок оргон эмес, чөп чапкан эмес, неме кылган эмес, оор иштеген эмес. Барды кыргыздарга, кыздарыбызга камыр жуурутсаң, нербол шыл болот бир безде. Себеби дегенде көнгөн эмес. Мына ушул биздин детсадтарды, биздин мына мисалы үчүн мектептерди, 12 жыл окутуп, онун сакалы чыгып, кыздар болсо чоң катын болуп калчу, окутуштун эч кажети жок, кереги жок. Мына жакшы жазышты билеби? Орфографический сонун сулуу жаза алабы? Анан миллионго чейин эсептей алабы? Анан окуй алабы? Болду, башка эч нерсенин кереги жок адамга. Эгерде кааласа 5-класстан кийин бөлүп туруп, кесип берип туруп, анан кийин ошонун ичине мисалы үчүн миллиондун ичинен жогорку окуу жайга барсын 1000. Бардыгы эле дипломированный болур. Ким канализация тазалайт? Ким кой соет? Ким трактор айдайт? Ким неме кылат? Болду, бизге ондой бардыгы олий алигинде билим көп болуп кеткендердин кереги жок. Бизге рабочий класс керек. Рабочий класс керек. Кыргызстандын көтөрө турган рабочий класс керек. Ушулардын бардыгына ой жүгүртүп, мына мен айткан сөздөргө комментарий күтөм бардыгыңыздардан. Жазгыла, кайерин туура эмес сүйлөп атам, кайерин не кылып атам. До концалар. Силер жазбай эле койгула. Силердикин билемин. Силер не дейсиңер? Сөзүңөр бар. Көзүң көрбөй табы? Ана мына өнүгүүнү көрбөй атасыңбы? Ана мына асфальт жалтырады. Анан тротуар калтырады. Ана мынаны көрбөйсүңбү? Ипотека, ана мына тияк бияк бир демелерди айта бересиңер. Силердин сөзүңөр мага чымын чаккан чалган болбойт. Конструктивдүү кыргыз элин ойлогон чыныгы азаматтар жазгыла. Мына силердин оюңар мен үчүн кызык. Мына менин ушул видеомдун астына мына 7 миллион эл болсо, 7 миллион элден комментарий күтөм. Бириң да калбагыла, бардыңыздар комментарий жазыңыздар. Күтөмүн ушул видеону туугандар бөлүшкүлө, сохранить эткиле, бөлүшкүлө, бирок силерден суранамын, бирөөгө бөлө турган болсоңуздар, контексттен бир нерсени суруу алып туруп, мага жамандык кылбагыла. Болгондо мына мисалы үчүн 40 мүнөт сүйлөдүмбү, 40 мүнөт бергиле. 40 мүнөт ошол чыдап угуп, анан өзүнүн оюн бөлүшсүн мени менен. Не дейин эми? Аман болгула, багбан болгула. Кыргызстандын өнүгүүсү биздин колубузда,
жалпы кыргызстандыктардын колунда иштейли, өнүгөлү, Кыргызстан оны өссүн, гүлдөсүн. Бардыгыбызга Аллах субханала таала көзү түз болсун, тынчтык болсун, береке болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.